Men bir nerse surayın dedim elem. Surayın emas, surayın var edi. Paranormal явлениега биздин динде жана Куранда эмне деген ошолор жөнүндө видеолорду көрүп жатам. Камераларга случайно түшүп калгандар көп экен. Эсли Кудай сактасын, көрүп калса эмне кылыш керек? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Түдө түкүрүп коюш керек болду. Ал бар жүрөт ар жерлерде эле. Ар жерде эле жүрөт да. Нурмухаммад кар айтып бергенде бир жолучу касиде сабакка келет болчу депчи, туугандар. Берки башка алам туугандарчы. Биздин сабакка келчү экен. Нурмухаммад эми саатты билесиңерби? Неме окуп дем салат. 3 таңга алган. Ошол айтат бир күн сиздин сабакка келип сабакка качат экен. Касиде бияктан жер тарбиякка келбесе, тияк кененирээк болчу да. Айырмасы жок. Келет, алар деле мусулмандар, мукаллафтары бар. Талада кетип атып, атыңар ээн бербей качып келсе, "Эй, жин бир туугандар, кармап десең, дароо тизгин тартып сага жардам берип кой." Жардам сураш керек алардан, ушундай болот. Мусулман бир туугандар, эч кандай кыжылатчылыгы жок. Муфти Сакалейн, Самарканди, Сакалей жин инсандардын муфтийи болгон. Ибрахим Али Шейх деген Саудиянын илгерки муфтийи бар, жакшы адам болгон, мазхаб кармаш керек башка деген адам. Ошонун сабагына келгенде адамдар ызы чыгып кетет экен, анан бир күн жиндер арызданышыптыр. Шалдарга айтып койгон, таяктарын көтөрүп келип туруп, минти ыргытып берет, ыргытпай секин койсун, биздин башыбызга түшүп кетип атат. Ушинтип арызданышыптыр. Биздин устазыбыз Халид Аюби, Дюбанд Индияда сабак берген, анан бизге барган. Дюбанд медресесинин сүрөтүн караса интернеттен чыгат, кире бериште мындай дарбазасы бар да, здание. Үстүндө бир бөлүмү бар. Өткөндө бирөөлөр айтып келди, дагы деле свет жок экен деп. Ошол жер мага тийип калды, сабак берилген дейт. Мен устазым Халид Аюби, анда Шархил Вукайна Нурлан бар окугам. Өтүп кетти, Алла рахматы кылсын. Анан ошол адам айтат, ошол жерге сабак берсек дейт, свет жок эле, ошолор сабак кадимкидей келип, өздөрүнчө гужу болгон бизге келип угулат эле дейт да. Сабак катышат эле дейт. Ушул айткан, өзү кулагымда уккам ошону мен. Искан Палван деген досубуз бар. Ошол айтат, минтип отурсам парда кыймылдайт дейт. Анан не андай мындай деп бирнеге деп айтсам дейт, бар чобагаждан сурайбыз дейт. Мен жаңы келген фатвага. Анын телефонун билет экен. Айтты мага, Палван дагы дем салат ушулоргочу. Анан кийин ал алам бар алам. Анча-мынча көрүнүп калышыга коркпош керек. Алар бизге бирнеке өзгөртүп бербейт, андай кылып бул колду сындырып бербейт. Болгон коркпош керек. Коркконго кош көрүнөт, корко берген болот. Жерде көзүңүзгө бирнеке көрүнсө, жөн эле аузу биллахи минаш шайтанир ражим болду, бүт тамам. Эң чоң дуа ошол. Намаз